Айтургандын күйөөсү өлүмгө жеткирүүгө айыпталып кармалды. 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын өлүмүнө шектелип, күйөөсү Тилек Наркулов 2 айга ТИЗО 1-ге камалды. 30 августта шектүүгө өлүмгө жеткирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Маматкулова 7 июлда Бишкектеги ооруканалардын биринде каза болгон. Токсиколог Элдар Ишенкалиевдин айтымында Айтурганды саат түнкү 12:30 тез жардам менен алып келишкен. Ишенкалиев бейтат менен кошо дарыгерлер 40 таблетка Верамобил жана 30 таблетка Бисопролол деген дарылардын бош кагаздарын алып келишкенин билдирген. Токсиколог Айтургандын ашказаны жуулганына карабастан таңкы 4:30 анын жаны үзүлгөнүн айткан. Келгенде бардык жардамды көргөздүк, ашказанын жуудук, сразу эле давление көтөрчү дарыларды койдук. Бүт бардык реанимацион мероприятиялар жасалды. Анан кийин 4:30 несмотря на это жүрөгү токтоду. К сожалению, реанимационные мероприятия неуспешный болду. Айтургандын жакындары кызды күйөөсү уртокмокко алып өлтүргөн деп ишенет. Анткени кыз турмушка чыккандан кийин үй бүлөлүк зомбулукка кабылганын айтышат. Ал эми жабырлануучу тараптын адвокаты Жанат Гүлжигитов кыздын денесинде зомбулук тастыктаган көк ала тактар бар экенин айткан. Бул жерде карасаңыз чоң көк аласы бар экен. Бул жерде бар экен. Мына баш тараптан көрдүңүзбү? Мына вскрытие кылган жери, вскрытие кылдык деп атат. Бирок ошол эле мисалы кулак жактары момундай кан болуп турат да, көрдүңүзбү? Мына бутунда дагы мына чоң көк ала турат. Ушулардын бардыгы чоң суроолорду жаратып атат да бизде. Андан тышкары Айтургандын апасы Гүлшай Реже өзү айтты, эгинде дагы тилеги бар экен депчи. Шектүү өзү Айтургандын өлүмүнө тиешеси жоктугун айтып, кызды өз жанын кыюуга ата-энеси менен болгон чыр-чатактар түрткү болушу мүмкүн деген. Айтургандын апасы кызын турмушка 1 жыл мурда узатканын, тою күнү кызын жерге бергенин айтып көзүнө жаш алган. 25 жыл багып чоңойткон кызы күйөө баласынын колунан ажал тапты деп эсептейт. Айтурган 25 жыл багып сени 1 жылда өлүгүн алып келип беришти го. Кыргызстанда 42,5 жылда үй бүлөлүк зомбулуктан 34 аял каза тапты. Быйылкы жылдын 6 айында 9 аял киши колдуу болду. 3 баланын энеси Рахима Айкынбаеваны мурдагы күйөөсү 27 жолу бычактап өлтүргөн. Ал эми бир баланын энеси Айжан Алыкулова жарандык никеде турган өнөктөшү тарабынан киши колдуу болгон. Жакында эле ондой мыйзамга өзгөртүү киргизилип, үй бүлөлүк зомбулукка жаза күчөтүлдү.